Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Расул Маматкулов чыгармачылыктын чыйыр жолунда жүргөнүмө билинбестен 30 жылдын жүзү болуптур дейт. Бул жылдар аралыгында эл көрбөгөн кызыктарды да, адам баласын түшөлткөн кыйынчылыктарды да башынан өткөргөнүн айтат. Анткени менен ырчылыкты тандап өмүр бою элге кызмат кылып келе жатканына эч өгүнбөйт. Убагында от болдум, Мерседес, Тумарым жана башка чыгармалары менен көпчүлүктүн сүймөнчүлүгүнө айланган ырчы акыркы жылдары сахна артына өтүп кеткендей. А бирок Расул мырза азырда жаңы ырларды жазып, чыгармачылык менен алекмин дейт. Болгону жаңы эмгектерин жалпыга жайылтууга, мурдагыдай көңүл бурбай калганын айтат. Чынын айтканда, мурун бош элем да. Өзүмө жазчу элем. Өзүмө алай ырларды жазып алып, анан чыгып, убакыт көп эле. Азыр конечно, 3 адамга иштеш кыйын да. Өзүңө, кызыңа, балаңа ырдан башка дагы иштер бар да. Аларды мисалы бир үй бүлөнү карап жүргөндөн кийин башка иштер дагы көп болот экен да турмушта. Мисалы мен ырдап жүргөн убакта мен өзүм огон жазып, сөз жазбайт элем да. Аны только профессионалдар жазат эле. Анан бир радиодон барып жазгандан кийин бир 10 чакты комиссия бар болчу. Ошол комиссия бирөө тилчи, бирөө композитор, бирөө дагы техник, ошолор ошол ырды жазып бүткөндөн кийин алып келип угузат элең, анан угуп көрүшүп. Комиссияда өтүш үчүн бир жума күтүшүң керек эле да. Ошол комиссия бир жумада бир жолу чогулушат. Ошол чогулушка алып барып көргөзөсүң, анан кийин ырың өтчү эле. Азыр андай контроль жок да. А негизи баарыңызда керекпи? Же андай комиссия боло алчу адамдар жок? Жок, боло алчу адамдар бар. Эми аны үчүн мамлекеттик деңгээлде дегенде бир депутаттар кимдер закон чыгарыш керек да. Жаңы ыр жазылдыбы? Ошол ыр телевидениеде бир комиссиядан өтүш керек. Ошол өткөндөн кийин подтверждение кылып печать коюп, пожалуйста. А эми азыр андай эмес. А негизи ошондой болсо кандай болор? Ошондой болсо жакшы болмок да. Ырлардын саны эмес, сапаты болмок да. Азыр деле чыгып атат жакшы ырлар. Бирок арасында эми кыргыздын кыргызча ырдаган эле жакшы да. Эми запаты туураган, эми аларды туураса болот, но алардыкы башка, биздики башка. Айгеримдин чыгармачылыгында анын негизги колдоочусу, жардамчысы, кеңешчиси сиз болсоңуз керек. Чыгармачылык жагын мен карайм, анан баягы кийим, костюмдарды ошо Мамасако кеңешет да. Көбүнчө. Эми мен баягы анча-мынча детальдарын до конца түшүнө бербейм да. А уулум экөөбүз там проблема жок. Мунунун нормалдуу экен, мунун не нормалдуу экен деп айтып коет да. Өзү мисалы мен айтам да, анан элдер дагы досторум да айтып калат, Айгеримге кыргызча форма ушунчалык жарашат деп. Мен дагы айтам да. Анан эми бак турмушка чыга элек кыз, жаш. Анан Айгерим дайым бак өзүнүн табитин, бирок мындай орусча айтканда со вкусом одевается. Мага жагат да. Өзүнө жарашыктуу кийинет. Мисалы кээдечи жазгыл биздин ырчыларды, клиптерди карасаңчы, андан кыска кийип, купальникчен жүргөндөр деле болот, бирок аларга көңүл бурбайчу. Мен кызым эле кичине кыска кийип калса, Айгерим кыска кийип. Сиз сыяктуу чыгармачылыктын даңгыр жолунда көп жылдардан бери жүргөн адамдардын дээрлик көпчүлүгү өзүнүн балдарын ушул жолго аралаштыргысы келбейт да. Сиздик үй бүлөңүздө тескерисинче окшойт. Айтарым, Айгерим 15 жашынан тартып ырдаса, учурда уулуңуз Русланды дагы сахнага алып чыгып жатыптырсыз. Айткам мен, кызым, бул жолу аябай татаал, өзүң билесиң. Өзүң деле 3 жашында жанында жүрүп калбадың. Башка таңдаган окууңду айт, ошого киргизип окууга киргизип коём десем, жок, папа, мен ырдайм. Уулумду дагы айттым, уулум, я понимаю дедим, я певец, сестра певица, үйдө ырдайсың, өзү гитара менен ырдайт. Десем, ырчы болом деди, анан ырчы болсоң, сахнанын даамын билиш үчүн
кыргыз драм театрга окууга киргизип койду. Ошо эми башында айткам, мен эми ушу үйдө бир эле артист болсунчу. Үйдө бир эле артист болсун, анан калганыбыз башка иштерди иштейбиз. Жок. Ырдай. Эми азыр мен Кудайга шүгүр эле балдарыма ыраазымын. Айгерим азыр өзүнчө бир өзүнүн веси бар, авторитети бар, өзүнчө концерттерге чакырып атышат. Кыргызстандан чет жака дагы чакырып атышат, барып атат да. Жакшы. Эми уулум болсо эми азыр Кудайым берсе жаңы эле баштады да. Уулуңуз чачын узун алып жүрөт экен. Сыягы сизге окшошкусу келет окшойт. Башкача эле кылып жүрмөк. Мамасы ушундай болсо, анан бунун ырлары дагы программада орусча да. Анан Кудайым берсе бир Россияга чыгып калат. Анан баягы кыска бир прическа кылып койсоң, баягы катардагы балдардай эле жүрүп калат. Чачы сеникиндей болсо жакшы болот эле. Меникиндей кылды, кыска кылып көрдү. Ар түрдүү прическалар жасап көрдү. Анан эл дагы баягы жакшы көрүп атат да. Расулдун баласы өзүнө окшош турбайбы деп. Өзүнө дагы айтып атышат. Расулдун баласысыңбы деп сурашат. Баягы тааныбай туруп, окшош туруп келип сурашат экен да. Сен Расулдун баласы эмесиңби? Мен точно билипмин деп. Ушак кептерди угуп калганыңызда өзүңүз тууралуу же мисалы кызыңыз Айгерим тууралуу кандай кабыл аласыз? Кандай кеңеш бересиз кызыңызга? Мисалы башында эми кандай сөздөр болбодубу? Айгерим ыйлап, ушундай папа деген күндөр болду. Анан мен айткам, кызым, я вначале тебе говорил, илгертен айткам, жаңы чыгып атканыңда. Ушундай сөздөр болот. Сен эми атактуу ырчы болуп калдың, кыргыз эли таанып калды. Бирөө жакшы көрүп сүйлөйт, бирөө жаман көрүп сүйлөйт. Ошол нерсенин баардыгын көтөрүп алышың керек депчи. Түшүндүрүп айткам да. Ты помнишь десем, помню дейт. Ну, теперь терпи, чыда. Эми ар кимдин барып оозун жаба албайсың. Ты просто докажи на деле депчи. Сен иш кыл, ырда, жакшы ырларды ырда, клиптерди тарт. Элдердин сүймөнчүгүнө ээ бол. Ошол нерсе баардык сөздөр, айткан сөздөр өздөрү уят болот. Тим более биздин мындай чөйрө мисалы бирөөнүн бирдемесин урдап кеткен болсочу, айтып калышат го. Аны билген эле адам алды, башка эч ким мисалы талаадан келип айыл жерде акча турганын билбейт да депчи. Так что биздин эле арада сөз болуп калышы мүмкүн да. Бизде конкуренция деген бар, көрө албастык деген, особенно бизде кыргыздарда көрө албастык деген жагын өсүп кеткен го айрайчы. Акыркы кезде интернет булактарына Айгеримдин ГАИ кызматкерлери менен болгон түшүнбөстүгүн чагылдырган видео тасма чыгып кетти да. Ал учурда абдан өзүңүздөр деле көрсөңүздөр керек, көп талкууларды жаратууда да. Ушул тууралуу комментарий берип өтсөңүз. Айгерим ошол күнү Жаныш байкени таанысыңбы? Ооба, жанында отурган режиссер агабыз, эми мен аябай эле сыйлайм ал кишиничи. Айгерим да сыйлайт, аксакал киши. Кино тартып, кино кээде удачный кадрлар калат, кээде неудачный, кайра түнү менен тартып, анан түнкү саат 2 болсо. Чарчап, съемочная группа келет экен, камераларын көтөрүп алып. Гаилер токтосо, может быть, там тиги ГАИ дагы тааныбай тура эмес, сүйлөп алганбы, алар деле түнү менен туруп, алар деле чарчаган болсо керек. Анан кичине жине тийип койсо кетип калган, анан аркасынан кууп келип. А так түшүнбөстүк эле болгон да жердечи. Друг друга не поняли. Ким чыгарганын билбейм, бирок эми бул өтүп кеткен ишке мен көңүл бурбайм да. Тим более андай майда чүйдө ишке вообще көңүл бурбайм. Билишимче, сиздин чыгармачыл үй бүлөңүздүн продюсери өзүңүздүн эле жубайыңыз. Бир жерге барсаң, рекламаны сүйлөш үчүн бирөөгө кириш керек, кагаздарды көтөрүп алып жүгүрүш керек. Анан текстин секундунан бери санаш керек. Эми ал чыгармачылык адамга өтө деле туура келбейт да. Мен айткан нерселер так, анан даже мен ойлогондон да жакшыраак жасап койчу эле да, жеңеңчи. Анан мен ыраазы элем да ошого. Анан кийин Айгеримдин да кийимдерин карасам, программага дагы туура анан семейный
кылган ишибиз ошо. Бирок пешене терибиз менен табабыз, бирөөнүкүн урдабайбыз, бирөөнү алдабайбыз. Ушундай иш да. Мен ошого ыраазымын. Айтсаңыз, ушу чыгармачылыкта гана башкарабы жубайыңыз же күнүмдүк жашоодо да болуп калабы? Үйдө мындай крупный, нормальный иш болсо мына мен. Анан майда чүйдө болсо ошо жеңеңер. Бирок жашаганыбызга 20 жыл болуптур. Крупный иш эч эле боло эле экен. Жалаң эле майда чүйдө иштер. Ошондуктан баягы кээде Расул могул жерге барбасаң болбойт. Ошо жерге барсаң барып койчу деп суранып калат. А эмне экен десем, ушу сен барсаң жакшы болот. Анан барып бүтүрүп берем да иштеринчи. Андан сырткарыда эми жашоодо жер, үй деген болот. Ошо нерселердин баардыгын ошо жеңер карайт. Ошо аял кишиден көп нерсе айтып эдик, өзү эркектин турмушунда делечи. Жаныңдагы тылың аябай жакшы болсо, эркектин иши дагы жакшы жүрүшөт экен да. Если тыл кичине кайрак болсо, эркектин иши дагы жүрүшпөйт экен. Эми үйүңдө кут болбогондон кийин, үйүңдө кут болсо, эркектин көңүлү дагы ток болот, анан иши дагы жакшы жүрүшөт экен да. Азыр үйдүн шефи кичинекей кызыбыз, Аяна деген. Мисалы, үйгө барганда жүгүрүп келип, мойнума кучактап, ардекени сүйлөп, муну садиктен мындай кылдым деп ал айтып берет, папа деп, чоң кызым келип бетимен өбүп кетет, барсамчы. Келинчегим болсо чай коюп, эмне тамак жейсиң деп турат. Мындан артык эркекке что еще ему надо деген. Элибизде айтылат эмеспи, жубайлар канчалык окшош болсо, ошончолук бактылуу депчи. Анысы кандай сиздерди дагы жубайыңыз менен абдан окшош деп айтышат да. Досторум дагы анча-мынча жаңы таанышкандар да айтып калат. Өкүңөр аябай окшош экенсиңер депчи. Анан мен тамашалай айткам. Күнүгө эле бир төшөктө чүмкөнүп жатасың. Күнүгө бир төшөктө чүмкөнүп жата берсең, анан окшошуп калат дейсиң. Мурун анча деле окшош эмес болчук башында депчи. Өзүңүздүн бизнесиңиз бар экенин билем. Кайсы тармакта? Эми ал бизнес деле эмес, баягы Акаев малында ошо жеңең ошону Расул бир жер алып, кичине бир балдарга бирдеме салып койбойлубу дедилер. Анан ошо балда бир жер алганбыз. Жер алып, өзүбүздүн ырдап тапкан акчабыз менен баштаганбыз ал ишти. Ресторан салабыз. Эми башкалар болсо, мисалы кээде стройканын фундамент куюп атканын көрөсүң, анан бир айдан карасаң уже үстү жабылып, уже ишке кирип калган болот. Биздики болсо 8 жылдан бери салынып эле атат. Анан кийин баягы кичине акча таап келип, мындан алып кой десең, же ал акчанын кайерine эмне кылды көрүнбөйт. Ушундай чоң зданияда болбой калат. Көрүнбөй калат экен да. Бизнесибиз ошо. Айтып коет эмеспи, сүйүү жаш тандабайт деп. Анан өзгөчө чыгармачыл адамдар дагы сүйүү сезимине абдан көп кездешет деген дагы бир сөз бар да. Рыспай Абдыкадыров деген ырчыбыз бир ыр жазып калса жеңебиз айтчу экен да. О, бул бирөөнү сүйүп калаган го депчи. Аябай сонун ыр жазган болчу. Конечно, эркек киши сүйүп туруш керек. Анча-мынча, мисалы, сагышкан кыздарды кантип сүйбөйбүз? Сүйүп коебуз. Анан сүйүп көзүңө ашык болдум, кашың ушундай экен, тишиң мындай экен деп жазып кое бересиз. Чыгармачылык адам сүйүп туруш керек да. Анын эч жамандыгы жок. Айтып коюшат го, мырзалар мыкты ашпозчу келишет депчи. Анысы кандай, сиз ашканада кандайсыз? Тез эле жеп коюшат да, мен тамак жасасам. Анан кийин тамашалай айткан, мисалы мен жасаганда ушундай жасайм. Жеп коебуз. Мисалы мамаң жасаганда тамашалап, мамаң жасаганда үйдө мен тоям, баардыгыбыз тоебуз, иттер тоет. Кошуналардан берип тоет. Десем, жөнөтүрчү деп. Мисалы, мына шашлыкты делечи, азыр экөөбүз жеп аткан шашлык. Бир мангалды коюп, эркекке жасат, бирөөнү коюп, аялга жасат. Эркектики таптуураак болот да. Өзүм фирменный тамактарым бар, 5 бармак. Анан спагеттилерди өзүнчө бир аш.
Маектешибиздин айтымында ырчылык кесибинде көрө албастык, атаандаштык кеңири жашап көп учурда көңүл катуу ооруп калат. Анткени менен чыныгы талант кыйынчылыктарга карабай өз кесибине өмүр бою берилгендик менен мамиле кылат. Оюма түшө калса, ойлонуп жата берем таңдатпай. Расул Маматкулов жан дүйнөсү кааласа ырдайт, жагымдуу чыгармаларды жаратат. Көңүлү келбесе айлап жатып алмай адаты бар. А бирок акыры бир түнү илхом келип шуурудай тизилген сөздөр, жан эргиткен обондор пайда болот. Андыктан алдыда анын калеминен жаралган чыгармаларга дагы да көп болмокчубуз.